Мухаммед Кыргыз көптөгөн тарыхый маалыматтарга караганда Алай өрөөнүндөгү Сары Бел жайлоосунда 1469-жылы жарык дүйнөгө келген. Ал Кыргызстандын Теңиртоо койнун жердеп, улам ар кайсы тараптан сокку жеп, шай-ой түшкөн кыргыз урууларынын оң жана сол канаттарын биринчилерден болуп бириктирген. Ал 1508-жылы ак кийизге салынып хан көтөрүлгөн. Ушундан кийин Мухаммед Кыргыз деген ысым ыйгарылган. Анын максаты кыргыздарды бириктирүү жана ошол заман шарттарында өз алдынча кыргыз мамлекетин түзүү болгон. Кыргыз ханы 1517-жылда Сайд хан тарабынан туткунга алынып, 5 жыл Кашкарда туткунда жатып, кайрадан мекенине бошоп келген. 1524-жылы Мухаммед Кыргызды кайрадан колго түшүрүп, кийин 1533-жылы Мухаммед Кыргыз бул дүйнө менен кош айтышкан. Мухаммед Кыргыз өз эли мерктүү болсун деп тилеп, өз алдынча кыргыз мамлекетин түзүүгө бүтүндөй өмүрүн арнаган.